Улуттук биринчи каналда күндүн урунтуу учурлары орчундуу окуялар менен тааныштырууга убакыт келди. Саламатсыздарбы, студияда Расул Багышбаев. Бүгүнкү программада Түркияда жер титиреп, каза болгондордун саны 1000ден ашты. Апаттан жабыркаган боордош өлкөгө Кыргызстандан куткаруучулар жөнөп кетти. Кыргыз киносунун тоосу кулап, тасма ааламы томсоруп турат. 81 жаш курагында автордук кинолордун атасы, кыргыз кереметинин залкары Геннадий Базаров акка моюнсунду. Өлкөгө кирген ар бир дары-дармек дыккат көзөмөлдөнөт. Дары каражаттары менен медициналык буюмдарга байкоо жүргүзүү тутуму кантип ашат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин иши канааттандырарлык эмес. Министрлер кабинети мекеменин ишине эмнеге нааразы? Президент Садыр Жапаров Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоганга жер титирөөдөн каза болгондорго байланыштуу көңүл айтты. 2023 жылдын 6 февралында Түркияда болгон жер титирөөнүн кесепетинен адамдар каза болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Жалпы Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөлөрү жана жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп, жабыр тарткандардын тез арада сакайып кетишин каалайм деп айтылат көңүл айтуу телеграммасында. Жер титирөөдөн жабыркаган Түркияга кыргызстандык куткаруучулар жөнөп кетти. Атайын топ зилзаланын кесепетин жоюуга жардамдашат. Кырсык баскан боордош өлкөгө жардам колун сунууну чечимин Кыргызстан тарап демилгелеген. Теманы Уланбек Дыйканбаев улантат. Түркияга жардамга кетип жаткан куткаруучулар талкаланган имарат турак жайларда иш алып барат. Куткаруучулар Турцияга толук камылгасы менен барат. Байланыш каражаттары, дары-дармек, куткаруу иштерине керектүү шаймандар жана жарым айга жете турган азык-түлүк менен камсыздалган. Ошондой эле куткаруу издөө иштерине мындай 2 ит дагы катышат. 60тан ашык куткаруучу жана тилмештер ыкчам түрдө даярдалган. Өздүк курамдын 40 кызматкери куткаруучуларды даярдоо борборунан, оны Бишкектен дагы ушунча сандагы адис, Оштон куралган. Тил билген адистерден бир нечеси бар. Арасында 1 ай мурда ишке киришкен дарыгер Айпери Эрнисова да бар. Сегодня только узнали. Мен Түркияга барарымды азыр билдим. Мага буйрук берилди. Мурда тез жардам кызматында дарыгер болуп иштегем. Эми барып жабыркагандарды кабыл алып бөлүштүрүп биринчи медициналык жардам көрсөтөм. Англис тилин билем. Түркчө да түшүнөм. Куткаруучулар буга чейин өлкө ичинде катталган кырсыктардын кесепетин жоюуга тартылып, тажрыйбасы бар. Мындай чет өлкөгө болгон сапар өзгөчө кырдаалдар министрлигинде биринчи жолу болуп жатат. Кыргызстан аймагындагы чоң өзгөчө кырдаалдарда именно ушу борбордун өздүк курамы бир нече ирет барып куткаруу иштерин жүргүзүшкөн. Сыртка бирок эми чыга элек. Керектөөгө жараша эшелон боюнча канча күч каражат керек болсо биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүгө жараша жөнөткөнгө даяр да. Азыркы учурда эң биринчи эшелон болуп, биринчиден 60 киши бул жалаң офицер жана прапорщиктердин курамынан түзүлгөн. Эскерте кетсек, 6 февраль таңгамал Түркиянын бир катар шаарларында жер катуу силкинип, миңдеген адамдын өмүрүн алды. Дагы 5000 адам жабыркаганы айтылууда. Боордош өлкөгө жардам берүү Кыргызстан тарабынан демилгеленген. Жер титирөөнүн маалыматы түшкөндө эле Садыр Кожоевич тапшырманы берди. Обстановканы толук менен кармагыла дагы даяр болуп тургула деп. Анан Түркиянын кайрылуусун карабастан биз уже даярдыгыбызды көрүп, уже учабыз деп атканбыз. Бирок ошонун арасында пока телефон чалышып, маалыматтарды сурап, аэропорттон, кайсы аэропорттон бизди кабыл алат, кайсы жака учуп барыш керек экенин тактагыча уже Түркиядагы официалдуу турда уже бизге кайрылды. Эң биринчи дейт бизге ошо профессионалдык куткаруучулар керек деп атат. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги тарабынан атайын штаб ачылып, мекендештер тууралуу кат кабар алууда. Жабыркаган кыргызстандыктар жок. Элчиликте 24 сааттык штаб ачылган. Ошондой эле штаб Анталия шаарындагы башкы консулдугубузда, Стамбул шаарындагы башкы консулдукта ачылды. Түркиянын жер титирөө болгондогу 10 шаарында биздин дагы студенттерибиз, жарандарыбыз бар. Байланышта болгондору, консулдук каттоодо болгондору менен бардыгы менен байланышып жатабыз. Азырда алар дагы телефон чалып, ар түрдүү кеңештерди сурап, маалыматтарды сурап алып жатышат. Бул саатка биздин кыргыз жарандардын ичинен жабыр тарткан жок. Куткаруучуларга атайын борт уюштурулуп, учуп кетишти. Алар барып автономдуу штаб түзүп, тамак аш менен өзүлөрүн камсыздап, куткаруу издөө иштерине киришет. Уланбек Дыйканбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.
Кыргыз маданияты оор жоготууга учурады. Экинчи даражадагы Манас орденинин ээси Кыргыз Республикасынын эл артисти Геннадий Базаров 81 жашында дүйнө салды. Ал кыргыз кереметин жараткан 4 режиссердун бири. Кыргыз кино өнөрүндө автордук тасмалардын негиздөөчүсү катары таанымал. Геннадий Базаровду акыркы сапарга узатуу зыйнаты 7 февраль күнү саат 10-до Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өтөт. Я прошел те же ошибки, которые, наверное, многие проходили. Геннадий Базаров тасма талаасына 50-чы жылдардын аягы, 60-чы жылдардын башы менен келген. Алгачкы жылдары режиссердун ассистенти болуп киного аралашып жүрсө, кийин режиссер катары өзүн көрсөтө алган. 24 жашында өзү айтып калчу эле. Чыңгыз Туракович саманчынын жолун тарт деген кеңеш бергенде мен коркуп кеттим дейт. Чыңгыз Туракович мен чоң тасма тарта эле келем, кантип тартам сен? Тартасың, биз сага ишенебиз деп. Чындыгында эле биринчи тасмасы аябай бийик деңгээлде чыгып, көп приздерди алып. Мама! Мамочка! Мама! Сынок! Масалбек! Масалбек! Базаровдун ушул дипломдук иш катары тартылган тасмасы ийгиликтүү чыгып, Айтматовдун өзүнө да жаккан. Режиссердун кыргыз кереметин жаратуусу ушундан башталган. Замандаштардын айтымында анын чыгармачылыгында Айтматовдун орду өзгөчө болгон. Экинчиден Айтматов жөнүндө «Прикосновение к личности» деген чыгарма жазган, интервьюлардан турган. Айтматов өтө жогору баалаган интеллектуалдык кумири деп айтсак болот. Өзү да мына ошол интеллект жагынан кыргыз кинематографистердин ичинен өтө бийик турган личность болуп эсептелет. Кыргыз киносунда дал ушул көчө тасмасы классикага айланды. Анткени ошол учурдагы театрдын, кинонун залкарлары бардыгы бир аянтка чогулган. Геннадий Садырович бул фильмди 72 жылы тасмага түшүргөн. Жанымда басып жанашо, жадырап гүлү карасаң. Таланттуу режиссер кийин Жантөшевдин Каныбегин киного айлантты. Андан башка да ондогон фильмдердин сценарийин жазып, кайра өзү тасмага түшүрдү. Кыргыз кино өнөрүндө сценарийди өзү жазып, өзү режиссерлук кылып, автордук кино деген түшүнүктү калыптандырды. Советтер Союзу кулагандан кийин биздин улуу муундагы режиссер көбү, бирөөлөр бизнеске кетип калды, бирөөлөр саясатка кетип калды. А киши болсо биз менен жүрдү. Биз менен жүрүп ошол киного чакырабызбы, жамандык жакшылыкка чакырабызбы, а киши келип өзүнүн аксакал сөзүн айтып, бизде мындай бир дем берип, анан ошо биздин көчтүн башында жүрдүк десем туура болот да. Эгемендик жылдарда Геннадий Базаров улуттук каналдын Кыргыз телефильм студиясына келип, өмүрүнүн аягына чейин эмгектенди. Ушул жерден да далай тасмаларды тартты. Психология, философия, публицистикага сүңгүп кирип, коомдун рухий жакырлануусун көзгө сайып көрсөттү. Улуттук тележурналистикада да кошкон салымы, анын альтернатива көрсөтүүсү. Бул көрсөтүүсү биздин улуттук биринчи канал аркылуу эң бир публицистикалык мыкты көрсөтүүлөрдүн бири болду. Бул кыргыз искусствосунун бир 50дөй залкар таланттарынын портретин тартты. Жүздөгөн бир мыкты адамдар менен маектешти. Геннадий Базаровдун кыргыз маданиятына кылган көп жылдык эмгеги бааланып, жаңы жылдын алдында эле 2 даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Тапшырууга ден соолугуна байланыштуу өзү бара албай, мамлекеттик катчы менен УТРКнын жетекчиси үйүнө барып, мамлекеттик сыйлыкты ыйгарды эле. Ал эми сыйлык тапшыруу аземинде президент залкар таланттын эмгегин өзгөчө белгилеген. Ал кишини өз мезгилинде дүйнө кыргыз керемети деген ат менен даңкы тараган кино искусствосунун дүңгүрөгөн доорунун көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири катары билебиз. Таланттуу кинорежиссер, сценарист, прозаик катары чыгармачылыгы менен өзгөчөлөнгөн кеңири чыгармачыл диапазонго ээ Геннадий агай менен кайсы мезгил, кайсы жер болбосун сыймыктанабыз. Залкар талант 1991 жылы эл артисти деген наам алган. Андан кийин 2003 жылы 3 даражадагы Манас орденине ээ болгон. Андан башка да союздук, эл аралык жана ата мекендик кино сыйлыктардын кавалери. Кандай гана жогорку наам албасын, ал жөнөкөйлүгүнөн жазган жок дешет замандаштары. Мындай сырттан таң калчубуз. Ушундай таланттуу, ушундай зор эмгекти жараткан адам бирок эч качан мындай мен деп төшүн каклабаган адам болчу. Мен Гена Байке менен коштошпойм. Коштошпойм. Гена Байке дайыма мен жан дүйнөмдө, мен жүрөгүмдө жашайт жана жашай берет.
Геннадий Базаров 1942 жылы жарык дүйнөгө келген. Чыган режиссердун 80 жылдык мааракеси былтыр белгиленген. Анын ичинде өзү эмгектенген улуттук каналда да юбилейге арналган чоң иш-чара өткөн. Амантур Шерғазиев, Рыскелди Гөкүлбеков, Ала Тоо 24. Саламаттык сактоо министрлигинин иши канааттандырарлык эмес. Мындай бааны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов берди. Бүгүн аталган мекеменин коллегиялык жыйыны болуп, анда медицина мекемелеринин өткөн жылдагы ишмердүүлүгү, бул жылы аткарыла турган иштери тууралуу маалымат айтылды. Медициналык кызматты жакшыртуу боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Саламаттыкты сактоо министрлигинин коллегиялык жыйынында маалымдалгандай, өткөн жылы эне бала өлүмү кыйла азайган. Былтыр республика боюнча энелердин өлүмү 2021 жылга салыштырмалуу 23,4%, ымыркайлардын өлүмүнүн көрсөткүчү 7%га кыскарган. Бирок жыл башында кайгылуу окуялар катталып кетти. Канттагы 19 жаштагы эненин өлүмү, Каракулдого 6 ымыркайдын чарчап калышы боюнча бир топ жетекчилер жумуштан четтетилди. Жерлерде жетекчилер ойгонуш керек бүгүнкү күндө. Жумушту өз убагында алып барыш керек. Жетекчилерден көп көз каранды ошол жердеги бөлүмдөрдүн жумуш алып баруусу. Урматтуу жетекчилер, бул боюнча мен дагы айтам өзүмдүн сөзүмдү. Ар бир медицина тармагындагы ар бир багыт приоритеттүү багыт деп эсептелет. Ошонун ичинде биздин энелердин жана балдардын көрсөткүчтөрү. Ошондуктан абдан бир өкүнүчтүү окуялар болуп жатат. Бир туура жыйынтыктарды чыгара турган мезгил жетти деп айткым келет. Дагы бир курч көйгөйлөрдүн бири дарыгерлердин жетишсиздиги. Ооруканалар 82%га гана камсыздалган. Бүгүнкү күндө акушер-гинеколог жана стоматологдордон тышкары башка багыттагы адистиктерге муктаж. Жаш врачтардын депозити деген бир программа бар. Болгону 170ге жакын врачтарга ошондой каражат бөлүнөт. Биз ошонун санын 500ге чейин көтөрүп бергиле деп суранып, министрлер кабинетине кайрылып, сунуштарды бердик. Ал проектке керектүүлүүчү акчанын көлөмү 80 миллион сом болот экен. Эгер ошол каржы булагы табыла турган болсо, анда бүгүнкү күндө депозит боюнча 500ге жакын жаш адистерибиз региондорго кетет. Бул биз кадр маселесин жакшы эле жаап берет. Коллегияда саламаттыкты сактоо тармагына мамлекет тарабынан жетиштүү көңүл бөлүнүп жатканы айтылды. Өткөн жылы кошумча 320 миллион сомго жакын каражат каралган. Анын ичинде 169 миллион сом акылдуу шаар долбоорунун алкагында 33 тез жардам унасын сатып алууга бөлүнгөн. Мамлекет тарабынан колдоо болуп жатканына карабай, жарандардын нааразычылыгы токтой электиги белгиленди. Мындан уламдагы аталган мекеменин ишмердүүлүгүнө канааттандырарлык эмес деген баа берилди. Ни оценка ни министру, ни министерству. Бул же болбосо жергиликтүү жетекчилерге, жалпы системабызга, жалпы абалыбызга бизден мурун сиздер өзүңүздөр канааттандыра албайсыз. Канааттандырыларлык эч кандай жок. Мы должны очень критически подойти и все сделать в интересах народа. Никаких у нас проблем нету. Лишнюю зарплату тому в районе там заплатить, этого сократить. Такой задачи нет. Надо будет 5 руководителей коюп алгыла, 15 бухгалтерди кылып алгыла. Служите народу. Дайте народу здоровье. Коллегиянын чечими менен республиканын бир катар саламаттыкты сактоо уюмдарынын жетекчилери административдик жазага тартылды. Ишиндеги кемчиликтери үчүн Ош облустар аралык онкология борборунун директору, Ош шаардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун жана Бишкек шаарындагы номер 10 үй-бүлөлүк медициналык борборунун башчылары ээлеген кызматынан бошотулду. Бишкек шаардык тез жардам ооруканасынын башчысынын ээлеген кызматына ылайыктыгы каралат. Ага анда иштеген кызматкерлердин кайрылуусу негиз болгон. Ал эми ооруканаларды салуу жаатында бир топ иштер жасалып жатканы айтылды. Өткөн жылы кургагучукка каршы оорукананын курулушу аяктап, үстүбүздөгү жылдын февраль айында анын ачылышы күтүлүүдө. Ошондой эле Талас жана Ош шаарларында перинаталдык борборлорду курууга даярдыктар башталганы белгилүү болду. Рахат Жаныбекова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24. Ар бир дары-дармек өлкөгө киргенден тарта керектөөчү сатып алганга чейин көзөмөлдөнөт. Дары каражаттарына жана медициналык буюмдарга байкоо жүргүзүү тутуму 3 баскыч менен ишке ашат. Бул аракеттер аны мыйзамсыз ташууга бөгөт коет жана керектөөчүлөрдүн сапаттуу дары менен камсыздалышына шарт түзөт дешет адистер. Теманы Акмарал Сабатар улантат.
Киргизилип жаткан жаңы тутум фармацевтика рыногун толук көзөмөлгө алат. Бүгүнкү күндө өлкөдө 6,5 миңден ашык дары-дармек каттоодон өтсө, 50дөй фарм компания иштейт. Документке ылайык көзөмөл органдары өлкөдөгү дары-дармектердин айлануу чынжырчасына толугу менен көз салып турушат. Тактап айтканда өндүрүүчүлөрдөн чыккан препарат керектөөчүгө жеткенге чейин онлайн көзөмөлдө. Бул жаатта Кыргызстан Туркиянын тутумун үлгү катары тандап алган, себеби ал дүйнөдөгү бирден-бир кынтыксыз система болуп саналат. Дары-дармек каражаттарына жана медициналык буюмдарга байкоо жүргүзүү системасын 3 этап менен киргизүү каралган. Алгач электрондук база түзүлүп, ага дары-дармек рыногунун катышуучуларынан баары катталат. Тактап айтканда өндүрүүчү компаниялар, импорттоочулар, сатуучулар, медициналык мекемелер бирдиктүү порталда дары-дармек каражаттарын жана медициналык буюмдарды жүгүртүүнү көзөмөлдөө жана контролдоо механизмдерин камтыган ченемдик сурап билүү маалымат тутуму ишке кирет. Экинчи баскычта тиешелүү тутумга препараттар менен мед буюмдар катталып, электрондук документ алмашууга өтөт. Ал эми үчүнчү баскыч бул мониторинг. Анда ар бир дары-дармек менен тиешелүү медициналык жабдык маркерлөөдөн өткөн идентификациялык белгиси менен онлайн көзөмөлдөө болот. Тактап айтканда өлкөгө кирген препарат кайсы аймакта сатылып жатканын да билүүгө болот. Тутум ишке киргенден кийин жарандар тиешелүү тиркеме аркылуу дары-дармектерге көз сала алышат. QR код аркылуу кайдан чыкканын, текшерүүдөн өтүп өтпөгөнүн билүүгө мүмкүн. Бул убакка чейин чектөө киргизилген эмес, маркировкасы жок дары киргенге өкмөткө. Ошондуктан коду жок дарылар бар өлкөдө. Алын баары сатылып бүткөнгө чейин коду бар да, коду жок да дарылар окулушу, табылышы мүмкүн да, эмеде сатылуудачы. Иштелип чыккан система аткезчилик менен кирген өндүрүмдөргө каршы күрөшүү аркылуу фармацевтика рыногунун сапатын жакшыртууга өбөлгө түзөт. Ар бир препаратты азыркы учурда сиздер дагы өкмөт дагы министрлик билет. Кайсы таблетканы, кайсы эмени ким, почему рецепту, кто отпустил, когда. Частный аптекалар менен дагы биз бардыгын бирден караштырабыз. Кыргыз фармация деген ишкана ачылып атат. Азыркы учурда жетекчилик коюп атат максатты бизде өзүбүз негизги тизме боюнча бул улуттук коопсуздук маселеси. Дүң баасы бир кутусуна 100 сомдон ашпаган дары-дармектер милдеттүү маркерлөөгө жатпайт. Бирок аларды идентификациялоо сунушталат. Акмарал Сабатар, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24. Жаңылыктардын жыйынтыкталган топтому менен тааныштырууну улантабыз. Эми берүүнүн мындан аркы бөлүгүнүн анонсуна байсаңыз. Дагы бир заманбап калкты тейлөө борбору эл кызматында. Кемин районунун 48 миңден ашык тургуну 44 түрдүү документти бир жерден ала алат. Ала Тоонун адал азыктары ааламдын ар тарабынан келген саякатчыларды кандай кызыктырууда? Туристтерди тартуунун жаңы ыкмасы тууралуу бүгүнкү программада. Кыргызстанда жок болуп кетүү коркунучунда турган жапайы жаныбарларды сактап калууга кадам таштаган Тестиердин тилеги. Жаратылышты коргойм деген 10 жаштагы кыздын омоктуу ойлору менен кабарчыбыз таанышты. Чүй облусунун Кемин районунда калкты тейлөө борбору ачылды. Эми 11 айыл өкмөттүн 48 миңден ашык тургуну 44 түрдүү документти жана түндүк тутуму аркылуу 148 маалым катты бир эле жерден ала алат. Калкты тейлөө борборунун имаратынын курулушу жергиликтүү бюджеттен каржыланган. Кемин районунун калкын тейлеген борбордо жарандар үчүн бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо, паспорттоштуруу бөлүмү, документтештирүү учурунда зарыл болгон банк, касса, дарек маалымдама бюросу, сүрөт кызматы, ксера көчүрмөлөр жана сурап билүү кызматтары жайгаштырылган. Ора болбойт экенбиз да, бир жерден барып документтерди алат экенбиз. Жылуу, таза. Балалууларга ушундай комната ачкандарына рахмат. Бизге окшогондор келип, балдарын ойнотуп, алаксыз ушул жерден документ күтүп турабыз. Жаңы ачылган калкты тейлөө борбору күн сайын 250дөн ашык жергиликтүү калкка кызмат көрсөтөт. Каалоочулар муктаждыгына жараша паспортты 2 күндө алса болот. Документ берүүдө бардык министрликтер түндүк системасына туташкандыктан маалыматтын баары бирдиктүү базада камтылган. Калкты тейлөө борборунда 12 оператор бар. Ошо операторлор өзүнүн кызматын элге көрсөтүп атат. Ар кайсы эме боюнча, тармактар боюнча, паспорт боюнча, жалпы жарандык паспорттор боюнча, нике күбөлүк, ошондой жана айткандай туулгандыгы бар күбөлүктөр боюнча эле кызматтарды көрсөтүп беришет.
Санариптик өнүктүрүү министрлиги иш кагаздарынын 80% ашыгын электрондук түрдө жүргүзөт. Бул жарандарга да кызматкерлерге да ыңгайлуу. Учурда керектүү документтин 148 түрү санариптешсе, кийин толук кызмат көрсөтүү планы бар. Местный фонд, ушул акимдердин фонду, бюджеттен бөлүнүп аткан фонд болуп, ошол жакта кадимкидей бөлүнүп атат. Возвратный механизмы деп бөлүнүп атат, финансасы, каражаты, ушу кайсы элге керектүү нерсе болот, ошондон бир менин билишим боюнча 50-50дөн болуп атат да бул финансированиясы. Бирок бул калктуу теле борборго бул бир эле жалгыз биздин цифровизация эмес, bundan тышкары жанакы юридикалык Минюстун программаларын, госнотариусту да бул багы общий комплексный болуп атат да. Бул Чүй облусундагы жаңы ачылган калкты тейлөө борборлорунун 5-си. Республикада 30дан ашык заманбап калкты тейлөө борборлору бар. Эми эл жыш жайгашкан бардык аймактарда кезеги менен ачылмакчы. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24. Өлкөнүн жогорку окуу жайлары каржылык автономиясынын үлгүсүн иштеп чыгат. Долбоор билим берүү мекемесинин өзүн өзү каржылоосун жогорулатууга багытталган. Консорциумга 12 университет кирет, анын катарында Исхак Разаков атындагы мамлекеттик политехникалык университет да бар. Аталган окуу жай бул жаатта кандай долбоорлорду ишке ашыра баштады? Бактыгүл Султанбек кызы улантады. Таңгакталган кургатылган жемиштер ал үчүн Сырьё, Ош, Жалал Абад жана Баткенден келет. Учурда жергиликтүү базарга чыгарып, келечекте экспорттоо максатталууда. Органикалык продукция политехникалык университеттин базасында өндүрүлүүдө. Эң негизгиси илимий тарабынан бул университет көмөк берди. Ошо көмөктөшкөн. Бул именно өндүрүштө сактоо мөөнөтүн кандай колдонулат, кандай шарттар менен жасалыш керек, ошол жактарын бардык университет жардам берди. Кургатылган жемиштерден тышкары окуу жайда чүчпара, тефтели, котлет жасаган фабрика бар. Технолог борборунда эң башкы көңүл сапатына жана экологиялык тазалыгына бурулат. Бүгүнкү күндө өндүрүлгөн продукциянын көлөмү 30 килограммга чейин. С нашей стороны, со стороны ОПЦ, технологи помогли разработать. Технологдор продукциябыздын курамын иштеп чыгууга көмөктөштү. Ошону менен бирге өндүрүштү жолго коюп беришти. Азыр көлөмүбүз көбөйүп калды. Эң башында 10-15 килограмм бир күндө жасачубуз. Азыркы тапта 30 килограммга чейин өндүрүп жатабыз. Бул жерден студенттер практикалык иштерди дагы өтүшөт. Мындай долбоорлор президенттин жогорку кесиптик билим берүү жайларынын потенциалын жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгынын алкагында ишке ашырылууда. Консорциумга 12 окуу жай кирген. Сатып алуу маселелер, анан продукцияны рынокко чыгаруу, анан жанагындай жеке компаниялар менен иштешүү боюнча кененирээк көбүрөөк боштондук болуш керек университетте. Ошонун баары бул каржылоо моделине, университеттин моделине кирет да. Толук кандуу иштеп баштагандан кийин университеттин жанагындай кошумча төлөмдөрдү, түшүмдөрдү көбөйтүш керек. Жогорку окуу жайга кошумча кирешени тигүү цехи дагы алып келет. Мода үйүндө студенттер шөкөтүн ойлоп таап, саркеч кийимдерди тигишет. Ошо бизнес инкубатор биздики ачылганы, биздин студенттер ушул жакта өзүнүн курстук, дипломдук иштерин аткарат. Мына мондай көрүп тургандай ушундай кийимдер тигишет биздин студенттер, заказ алып иштешет. Анан в основном биздики эмеде курстук, анан дипломдук иштерди аткарышат да. Сабактан бош убактысында келип бияктан тигишет. Заказ алабыз, индивидуальный заказ алабыз, анан мындай массовый заказдарды алып тигебиз. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, инновациялык, креативдүү бизнес идеялар жогорку окуу жайлардан чыгышы керек. Мамлекет реалдуу натыйжаларды бере турган долбоорлорду колдоого даяр. Айта кетсек, Акылбек Жапаров өзгөчө макам алган жогорку окуу жайлардын ректорлорун сынга алган. Төрага президенттин жарлыгы чыккандан кийин 6 ай аралыгында жогорку окуу жайлардын өнүгүү стратегияларын, 2023 жылга конкреттүү иш пландарын, университетти башкаруу боюнча жүргүзүлүп жаткан реформалар жүрбөй жаткандыгын айткан. Өзгөчө макам өлкөнүн 5 жогорку окуу жайына берилген. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Алато 24. 2022 жылы Кыргызстанга келген туристтердин саны 2 эсеге өстү. Улуттук статистикалык комитет берген маалыматка ылайык, алардын айрымдары гана иш сапар менен келбесе, көпчүлүгү эс алууга келгендер. Жагдайды серепчилер Кыргызстанда адал индустриянын талаптары жанданганы менен байланыштырууда. Анткени буга чейин өлкөгө эң көп келген кошуна Өзбекстан, Казакстан жана Орусиянын жарандары болсо, былтыр Араб Эмираттарынан келген меймандардын саны 30%га чейин жогорулаган.
Тейлөөнүн эң жөнөкөй бирок маанилүү бөлүгү бул жылмаюу. Келген меймандарды жылуу кабыл алуу Ордо калаадагы бул ири конок үйүнүн негизги талабы. Анткени туристтер эс алуу жайынын жүзү катары тейлөө кызматын сыпатташат. Кызматкерлердин чет тилдерин так билгендерге басым жасалып, жылына бир жолу ар кандай окуулар уюштурулат. Былтыркы жыл мурдакы жылдарга караганда 30-40% жакшыраак болду деп айта алабыз. Бул бир гана Россиядан келген туристтер эмес, бүт башка өлкөлөрдөн келген туристтер, анын ичинде араб өлкөлөрүнөн келген коноктордун кызыгуусу чоң. Казы карта, сары май, курут, боорсок, каттама беребиз. Анан ошол келген туристтерге ошол тамак кызыкта. Бул жерден отелдерде келе көнүп жүргөн эртеменки тамактануу эмес, ошол кыргызский акцент менен берген тамагыбыз аларга өзгөчө кызык болот. Чет жерден келген эс алуучуларды тартууда жергиликтүү туристтик ишканалардын салымы чоң. Түптөлгөндө эле араб өлкөлөрүнүн компаниялары менен тыгыз алакада болгон бул жай жыл сайын өзгөчөлөнгөн ыкмаларды жана программаларды сунуштап, жаңылануунун үстүндө. Кыргызстандын кооз жаратылышын, бийик тоолорун жана таза сууларын камтыган платформа быйылкы жылдагы алгачкы жарнамалык маалымат катары жакынкы күндөрү жарыяланат. Туристтерге жасап аткан бир ыңгайлуу платформасын айткым келет. Ал жерде технологияны өнүгүп жаткан мезгилинде туристтер ошо биздин сайттан эле өзүнүн тур пакетин жана туризмге байланышкан бардык кызматтарды ошол жактан ээлеп, ошол жактан тандап, анан Кыргызстанга келе беришет. Андан сырткары тандагандан кийин пакеттердин ыңгайлуу болушу туристтерди түз Кыргызстанга тартууда биз пересадка деп коебуз. Аэропорт которбой түз учуп келүү негизги маанилүү ролду ойнойт. Ал жерде биз компаниянын ушул аракеттери менен Саудия Араб падышалыгынан, Араб дүйнөсүнүн кээ бир жерлеринен түз учуп келүүлөрдү камсыздап жатабыз. Мындан улам былтыр өлкөгө келген чет элдик туристтердин саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу 2 эсеге көбөйгөн. 2021-жылы Кыргызстанга чет мамлекеттерден келген коноктор 3,5 миллиондун тегерегинде болсо, былтыр 7 миллион адамга чукулдаган. Алардын эң басымдуусу жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн келип, бир жыл мурдагы көрсөткүчкө салыштырмалуу 30%га өскөн. Дүйнөлүк стандарттар бар. Ошолорду кабыл алып атканда адал боюнча бул бизге эмне жардам берет? Ошо биздин шайкештиги келеби? Мисалы стандарттар керек болуп атат. Азыр тамак ашка эмес, бизде бар ал стандарттар. Биз дагы кабыл алдык, туризм боюнча алдык да. Туризм боюнча бул жанакы гостиницалардын ичинде ошол үй бүлөсү менен келген араб мамлекеттерден болобу, чет өлкөдөн келгенде алар үй бүлөсү менен мындай жана адал стандарттарды кымдап өткөндө эми ичинде таза болуш керек, бар тамак ашы да таза, анан пансионаттар жана көл жээгинде экиге бөлүнүш керек экен. Аялдар өзүнчө, эркектер өзүнчө балдары менен. Адал азыктарын тастыктамалоо ислам принциптерине гана эмес, алдыңкы дүйнөлүк тажрыйбага дагы ылайык келет. Мындан улам Кыргызстанда дагы адал продукциясынын талаптары милдеттүү түрдө аткарылышы керек. Анткени Европада калыптана баштаган тамактануунун тенденциясы көрсөткөндөй, барган сайын дүйнөнүн чар тарабы адал продукцияга кирген экологиялык жактан таза азыктарга артыкчылык беришүүдө. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Алато 24. Сузак районунун Ленин айылынын тургундары көп жылдан бери таштанды көйгөйүнөн арыла албай убара. Калктуу конуш таштанды төгүлүүчү жайга айланып, санитардык эрежелерди эске алган бир да жан жок. Айыл өкмөт болсо тазалык маселесин чечүү аракетин көрүп жатканы менен жыйынтык жок. Жалал Абадтан кабарчыбыз Осмон Улам Садыр уулу улантат. Бул жерди көргөн киши таштанды төгүүчү жайды ойлошу мүмкүн. Бирок андай эмес. Ленин айылынын тургундары акыр чекирин алып чыгып төгөрүп мына ушул акыбалга жеткен. Көрүп турганыңыздардай бул жерде балдар окуган лицей бар. Ал эми тургундардын турак үйүнүн аралыгы болгону 10 метрди гана түзөт. Анан жаста эми күйгүзүп өрттөшөт, өрттөнгөндө кыйын жыт-жыттанып кетет. Сасып кетет, тура албай калабыз. Арзыкан Бакированын айтымында 6-7 жылдан бери ушундай акыбал. Таштанды төгүлгөн жай ал жашаган үйдүн коросу менен чектешип турат. Күн ысыган мезгилде каңсыраган жагымсыз жытка чыдоо мүмкүн эмес дейт. Акыр чекир болсо күндөн күнгө үйүлүп, жер жаната төгүлөт. Иттин өлүгүнөн бери ташталган бул жайды мал жандыктар аралап калдыктарды жеп жүргөнүн көрүүгө болот. Мына бала чакаларыбызды өткөзө албай калабыз жолдон. Үйүбүз болсо жакын, жаныбызда, мына жыттан үйүбүздүн иши деле жыт болуп кетти, сасып отура албай каласың кээде ушундай. Анан нарга жок, башка жака көчүп кете албайбыз. Ошо акимчилектерден суранабыз биз. Ушул жерди жок кылып берсин бизге, башка жака которуп берсин. Мында таштандыны жергиликтүү тургундар төгүшөт. Атайын урналар жок болгондуктан аргасынан ушул жерге таштайбыз дешет. Дегени менен бул жерден жугуштуу оору чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт.
Санитардык нормага ылайык таштанды төгүүчү жай калктуу конуштан бери дегенде 500 метр же 1 чакырым аралыкта болуш керек. Бул мусорду канча адамга мен жаман көрүндүм. Төкпөгүлө, ыргытпагыла. Азырда муну тостум, эмнеге чейин болуп кетет. Анан эми андан көрүп бир жерге ошо жана чоң ящиктен койсун. Анан аны койбосо, мисалы үчүн бинсап койсок, биз деле каяка төгөбүз. Ящик койсун, төгөбүз, ошол жерге законду колдонсун. Айыл өкмөт караш керек, чоңдор караш керек. Контордон чыкпай отура бербей. Ар өткөнү таштайт, бери өткөнү таштайт, анан ошон үчүн ушундай болуп порядок болуп атат да. Ошо ким эле ушу тазалыкта калбайт, баарыбыз эле тазалыкта калабыз. Анан жейинибиз өтөбүз, ар өтөбүз, бери өтөбүз, карайбыз, каптап калабыз, эмне дейбиз анан. Адамбыз да. Бул жайга таштандыны башында айыл өкмөтү төгүп жүрчү экен. Прокуратуранын эскертүүсүнөн кийин өткөн жылдан баштап токтотушкан. Таштандыны ташып кетүүгө айыл өкмөттүн атайын техникасы жок. Дотацияда отургандыктан бүгүнкү күндө тазалык кызматы да иштебейт. Жергиликтүү бюджеттен 2 миллион сом акча каражатын бөлүп атабыз. Экофонд аркылуу проект негизинде техника, таштанды ташый турган техниканы алалы деп атабыз быйылкы жылы. Элдин таштандысын Кудай буйрса алыс жакка таштап, ошо айылдын ичине сыртка чыгарабыз да буйрса. Таштанды жайга айланган аймакты айыл жаштары жашылдандыруу үчүн ижарага сураган. Жергиликтүү бийлик тазалык маселесин быйыл чечебиз деп убадалайт. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу. Ал эми Ысык көлдүн Тоң районундагы Коңур Өлөң айылындагы айымдар үйүнөн алыс кетпей эле каражат таап үй бүлөлүк кирешесин толуктап жатышат. Алар алектенген жумуш тигүүчүлүк. Бул иштин аркасынан ондогон үй бүлөнүн капчыгы аялдар аркылуу толукталса, борбордон айылга каттаган такси айдоочуларга да кошумча жумуш пайда болгон. Тар бөлмөдө бака-шака түшүп иштеп жаткан айымдар коңур өлөңдүктөр. Ондой машинканы бир бөлмөгө батырып, элеттик кыз келиндерди жумуш менен камсыздаган ушул эле айылдын тургуну Кенжегүл Койчуманова. Ал бир топ жыл мурда жолдошу экөө 2 машина менен ишти баштаганын айтат. Алыска кетпей жакындарынын жанында болуп, акчада табууну колдогон долбоорлорго катышып, тигүүчү машиналарынын санын көбөйткөн. Кумтөрдөн болсо айылдагы айымдар эки жакка чыгып иштеп кетпес үчүн аракет кылгыла деп ошо эме кылды. Анан ошого катышып проект боюнча 6 машинка отуп алгам. 2020. Андан кийин фонддун машинкаларын алдык, 6 машинка. Ошолорду иштетип атабыз. Заказды болсо Бишкектен алабыз. Надомдорум бар. Надомдорго дагы таратабыз. Чакан цехте тигүүчүлүктө тажрыйбасы барларда, үйрөнчүктөр дагы иштешет. Барчын Сулайманова буга чейин Бишкекте тигүү секторунда иштеген. Айылда иштегенге мүмкүнчүлүк жаралган соң үй бүлөсүнүн жанына келип, ушул жерде иштеп келе жатканын айтат. 4000-5000ге чейин. Жумасына. Эми иштегенибизге жараша жакшы эле, шүгүр эле. Эми бизге жакшы эле да. Айылдын турмушуна. Эртең менен балдарды сабакка кетирип, үйдөгү жумуштарыбызды бүтүрүп алып, анан келебиз. Анан келип алып, кечинде саат 7-лерде кетип калабыз үйлөрүбүзгө. Тигүүчүлөрдүн эң жашы жана үйрөнчүгү Акбермет. Кесиби мугалим. Мектепте бош орун жоктугунан тигүүчүлүк менен алектенүүнү чечкен. Жаңы келгенде аябай кыйын сезилген. Тура эмес тигип алып, кайра сөгүп, бардыгын оңдоп, жаңы келгенде аябай кыйын сезилген. Көнгөндөн кийин азыр көнгөндөн кийин жеңил болуп калды жумушум. Жолдошум жакшы мамиле кылып атат, колдоо көрсөтүп атат. Үйдөгү энемдер дагы бардыгы жакшы мамиледе. Кызмат дагы кылабыз, иштеп дагы жетишебиз, баарына жетишебиз. Күндүн жылышы менен тигүүчүлөрдүн да жумушу жанданды. Машиналар жетиштүү. Бирок имараттын тардыгы дагы көбүрөөк айымдарга жумуш ордун түзүп, ишти кеңейтүүгө тоскоол болуп жатканын Кенжегүл айым айтат. Азырынча ошо помещение жокко байланыштуу. Ошо өзүмдүн эле берки элементканы эле кичине цех кылып атам. Батпай атабыз, машинкалар бар дагы иштейли деген келиндер дагы бар. Айылдагыларга да жакшы болот да. Үйгө бош отургучакты иштей беришет. 5 сом болсо да акча табышат да. Кенжегүл айымдын буйрутмачылары Бишкектен. Алар менен интернет аркылуу табышып, иштешип келе жатканын айтат. Буйрутма бергендер бычылган товарды такси менен Бишкектен айылга салып жиберишет. Элеттик тигүүчүлөр болсо аны 2-3 күндө бүтүрүп, айылдан шаарга каттаган унааларга жүктөп, кайра жиберишет. Бурулай Сурманкулова, Рыскелдик Өкүлбеков, Ала Тоо 24. Ысык көлдөгү 10 жашар кыз жаратылышты андагы өзгөчө жапайы жаныбарларды коргоого алууда.
Демелгелі өспүрүм жақын арада Кыргызстандын кызыл китебинин тиркемесин түзүүгө киришти. Бул үчүн атайын долбоор аркылуу 4500 евро утуп алган. Ал иштеп чыккан тиркеме Кыргызстанда жок болуп кетүү алдында турган жапайы жаныбарларды сактап калууга кандай жардам берет? Аймактык кабарчыбыз Эдил Мелисбек кызыгып көрдү. 10 жаштагы Дарина үчүн жапайы жаныбарлар алардын жок болуп бара жаткан түрлөрү өзгөчө орунда турат. Жаратылыштын жаш коргоочусу аларды Кыргызстандын кызыл китеби деген уникалдуу мобилдик тиркемени түзүү менен коргоого алууну максат кылууда. В самом красной книге издательства 2007 года Буга чейинки 2007 жылы жазылган кызыл китепте негизинен жан-жаныбар, канаттуулар жана өсүмдүктөрдүн саны 224 экен. Биз түзүп жаткан мобилдик тиркемеде болсо эң негизги делген 45 гана түр кирип жатат. Бул долбоор боюнча мен Бишкек шаарына кийин Ош шаарына да барып, Евробиримдиктин элчисине жолугуп, мобилдик тиркеме тууралуу жактоо иштерин жүргүздүм. Ошол жерден ал толук колдоо тапты. Мобилдик тиркеме түзүү үчүн алынган 4500 еврого азыр Дарина тарабынан түзүлгөн команда иш алып барууда. Бири 13 жаштагы кыз Ошто болсо, дагы бири 12 жашта. Ал Токтогул районунда. Жакында жаңы мүчө кошулду. Жаш өспүрүмдөр жүргүзгөн сурамжылоонун жүрүшүндө 6 жаштан 63 жашка чейинкилер арасында кызыл китепке кирген жаныбарлар, өсүмдүктөр жана козу карындар тууралуу билишпейт. Тиркемеге интерактивдүү оюндарды дагы киргизүү белгилениүүдө. Там есть информативная часть и интерактивная игра. Тиркемеде маалымат бөлүмү жана интерактивдүү оюн дагы бар. Оюнда азыр адистер иштеп чыгып жатат. Сүрөттөрдү Влад Ушаков тартып берди. Сүрөттөр өтө сапаттуу, ар бир жаныбар тууралуу кенен маалымат камтылган. Кошумча Каракол зоопаркына жардам берген баскычта болот. Анткени биз зоопарк менен тыгыз байланышта болуп, аларга ар дайым жардам бергибиз келет. Тиркеменин даярдоого дагы 1 жыл убакыт бар. Даринанын айтымында окууга дагы көңүл бөлүү абдан маанилүү. Андыктан Дарина классташтар менен бирге ар дайым ага эжейлеринен жаратылышка алып чыгууну суранышып, аны коргоо иштерин бирге жүргүзүшөт. Экология темасына тиешелүү биз ошо класста менен класстык сааттарды байма-бай өтүп турабыз. Балдардын түшүнүгү бар. Азыр да ошо республикалык деңгээлде конкурс болуп атат. Азыр мектеп деңгээлине даярданып атабыз да. Экология боюнча биз именно ошо мусорду кайра иштетүү, балдардын ошо аң сезимин өстүргөнгө аракет кылабыз. Кандай мамиле кылыш керек. Бул кичинекей Дарина каарманыбыздын ийгиликтеринин башталышы гана. 8 жаштан бери мелдештерге активдүү катышып келген Дарина буга чейин республикалык Кыргызстандын мыкты студенти 2021 сынагынын 2-нчи даражадагы төш белгисине, Россиянын эл аралык балдар жана жаштар сыйлыгы, кошумча экология ар бир адамдын иши атайын сыйлыгына татып, ШКУнун кичи элчи ардактуу наамынын ээси. Эдил Мелисбек, Бакыт Шайымбетов, Халато 24, Ысык Көлө болсо. Кыргызстанды кыйырга таанытып, кызыл китепке кирген жаныбарларды коргойм деп турган кичинекей мекендешибиздин келечектеги кадамдары арыштуу, ийгилиги ардын болсун. Берүүнү аба ырайы тууралуу маалымат жыйынтыктайт. Саламатта калыңыз.